Саламатсызбы мекендеш, бүгүнкү берүүбүздө мекендештерге зарыл болгон маалыматтар менен бөлүшмөкчүбүз. Андыктан каналга катталып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бүгүнкү маегибиз коом эмне, диаспора эмне жана элчилик, консулство жана эмгек миграционный кызматтары мекендештерге эмне кызматтарды кыла алат. Жөнүм Учкунбек Токторбаев, бүгүн ошолор боюнча маек кылабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржыйбалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Бир туугандар, азыр сөз баштаардын алдында коом эмне, диаспора эмне сиздерге кыскача бир түшүнүк бере кетейин. Андан соң мамлекеттик кызматкерлер боюнча ошо Россия Федерациясындагы мамлекеттик кызматкерлер боюнча айтып, ошолордун адрестерин, телефон номерлерин мен коюп коеюн мекендештер. Ушуну ар бир группа контакттарга Россия боюнча жиберип койсоңуздар, бул өтө пайдалуу деп ойлойм. Негизи коом дегенде Москва шаарында, азыр Москва областы боюнча коомдор бар. Ар бир райондун төрагалары, төрайымдары бар. Алар эмне жумуш кылат десеңиздер, ушу Москва областы боюнча кайсыл райондон груз 200 болсо, же орусчандар болсо, көчөдө калгандар болсо, кандайдыр бир маалыматтар керек болсо, ошо төрагалар элчиликтен, консулстводон, эмгек социалдык камсыздоодон ошолордон маалыматтарды алып сиздерге так жеткирип иштеп берет. Алар мамлекеттик күчкө ээ эмес, айлык албайт. Ошол коомчулукта өздөрү шайлап, төрагалардын мөөнөттөрү ар районда ар кылча, кээ бир райондордо 1 жыл, кээ бир райондо 2 жыл. Көпчүлүк аялдар, кыз келиндер жазышы мүмкүн, биз өзүбүздүн проблемабызды төрага кантип айтабыз деп. Төрайымдар дагы бар, төрайымдарга айтып дагы четсеңиздер болот. Бул эмне себептен айтып атам? Көпчүлүк мекендештерибиз машинасы боюнча алдангандар өтө көп болуп атат. Бирөөнү ошо өзүбүздүн эле бир туугандарыбыз Москвада бири-бирин алдап, бири-бирин таппай YouTube'га чыгабыз дегендер өтө көп болгондуктан бүгүнкү күндө диаспора, коом, элчилик, ошо кызматкерлер боюнча бир маалымат берүүнү туура көрдүм. Көпчүлүк мекендештер мен өткөндө алдап кеткендер боюнча чыгаргандан кийин өтө көп мага чалышты. Ошолордун көпчүлүгү 70% өздөрүндө күнөө, себеби ошо акча берип атканда бир далил жок, доказательство. Ошондуктан олор ала албайт. Негизи ар бир коом диаспора айтылат. Ошондуктан сиз кайсыл райондон болсоңуз, кайсы областтан болсоңуз, ошол райондун төрагалары бар, официалдуу. Ол төрагаларды сиздер каяктан табам десеңиздер, элчиликке барсаңыздар, ар бир райондун төрагаларынын номерлери болот мекендештер. Сиз Карагулжадансызбы, Кара Судансызбы, Арабандансызбы, Көлдөнсүз, Нарындансыз, Таластансызбы, ар бир коомдун төрагалары бар. Көпчүлүк мекендештер ойлойт экен, ошол общий Москва областы боюнча же Россия боюнча бир эле төрага бар деп ойлойт экен. Андай эмес, андай жаңылышасыздар. Андай эмес, ар бир райондун өзүнүн төрагалары бар. Диаспора дегенде жалпылап Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештерибиз диаспора болуп аталат. Мен дагы көпчүлүк ага инилер айтып калды, биз дагы бир диаспора түзүп, маалымат жагынан так маалыматтарды мекендештерге бир кайрымдуулук боюнча түзөлү диаспора. Диаспоранын атын Кыргызстан диаспорасы деп атап, ошо сизди төрагасы кылсаң деп мага көбү кайрылышты. Сиз төрага болуп бериңиз. Кыргызстан диаспорасын түзүп, сиз төрага болуп иштеп берсеңиз деди. Бирок тилекке каршы мен андай убактым жок. Негизи ошо устап жазып, ошо негизинде иштеш керек диаспора болуп түзүлгөндөн кийин. Андыктан ошо диаспора бул активисттерден, анан коомчулуктан түзүлгөн бул диаспора болуп аталат мекендештер. Булар айлык албайт, мамлекеттик күчкө дагы ээ эмес. Ошону дагы баса белгилеп айта кетели. Көпчүлүк ошо диаспора десе элчиликтин ичинде отуруп иштейт деп ойлойт экен. Андай эмес, бул ошо коомдордон түзүлгөндөр баары диаспора болуп айтылат. Урматтуу мекендештер, анан дагы мен өзгөчө ыраазычылык билдирип кетейин. Ошо ар бир коомдун төрагалары, төрайымдарына ыраазычылык билдирип кетем. Себеп дегенде өз дагы коомчулукка көп жылдан бери катышып жүрөбүз. Ошолор 1 сом айлык албайт, күнү түнү убактысын кетирип, биздин мекендештер кандай көйгөй болсо чечип келишет. Ошолорго Аллах ыраазы болсун. Ошолорго да жакшы комментарийлер жаза кетиңиздер. Эгерде сиз дагы ошондой диаспора коомчулук боюнча түшүнүгүңүз жок болсо, сөзсүз сиз кайсы райондон болгон болсоңуз, ошол райондо мүчө болуп катталып, активный болуп катышканга аракет кылыңыздар. Анан ошол учурдан пайдаланып кетип, жалпы төрайымдарга мен ыраазычылык билдирем. Анан мына көчөдө калып кеткендер, көчөдө бир ичип алып деле массылыкта жардамга муктаж десе интернетке жарыялабаңыздар. Ошол кайсы райондон экенин тактап туруп, ошол райондун төрагасына жиберсеңиздер,
даректерин ошолор чечип бергенге аракет кылышат. Анан мына көбүнчө мен мекендештерден суранат элем. Көбүнчө аз блогерлер дагы байма бай соцсеттердегилерди окуп чыгып атат. Закондор бул жерде чыкканда эртеси күнү эле ишке ашпайт кээ бир закондор. Кээ бир закондор ишке ашат. Кээ бир закондор 3 айда, 6 айда, 1 жылда күчүнө кирет. Ошондуктан силер официалдуу ошол элчиликке, консулствого, эмгек жана социалдык камсыздоо ошолордун официалдуу маалыматтарына ишенүүгө чакырат элем. Анан ошол блогерлер дагы официалдуу күндө иштеп аткан, фактически болуп аткан юристтер менен кеңешип, юристтердин маалыматтарына, официалдуу юристтердин маалыматтарына ишенип, ошолорго байланышсаңыздар дейт элем. Анан азыр көпчүлүк блогерлер кээ бири тактап чыгартат, кээ бири тактабаган эле маалыматтарды дагы чыгарган учурлар болуп атат мекендештер. Андыктан көбүнчө ошо соцсеттеги эле жаңылыктарды күндө окуп койтат. Анан элдер дагы паник болгондор дагы жок эмес. Кыргызстанда туруп паник болгондор дагы бар. Ошондуктан мен сиздерге чакырат элем, официалдуу юристтер айтып аткан маалыматтарга ишениңиздер. Себеп дегенде юристтер күндө ошондой ситуациялар көрүп, билип, анан ошол маалыматтарды берет. Биринчиден юристтер. Экинчиден ошол мүмкүн болушунча мамлекеттик кызматкерлерге көңүл буруп, ошол маалыматтарга басым жасасаңыздар деп айтат элем. Бул диаспора коом деген, бул ошо активисттерден, ошо сыртта жүргөн миграционда түзүлгөн коом, жамаат болуп айтылат. Анан кийин көбүнчө диаспора десе, биздин мекендештер дагы бир жолу кайталайын, бул мамлекеттик кызматкер айлык алып иштейт, биздин көйгөйүбүздү чечет деп ойлойт экен. Бул ошо активисттерден, жамааттан түзүлгөндөрдүн баары диаспора болуп аталабыз мекендештер. Урматтуу мекендештер, андыктан биздин каналга каттала электер болсо катталып, лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Эгерде кайсыл райондун төрагасынын номери сиздерге керек болгон болсо, Учкунбек каналы сиздерге таап, жардам бергенге аракет кылат. Андыктан ушул ар бир мекендештерге ушул маалымат жетип түшсүн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.